Assalamu alaikum mekendештер. Бул теке кучала. Бул эмнелерге жардам берет десеңиздер, бул суу өткөндөргө, простатитке, тез түшүп калгандарга, буттар муздагандарга, көптөн бери балалуу болбой жүргөндөргө ушу жакшы жардам берет. Бул 22 түрлүү шөт тамырлардан жасалган, балаарлашып, бул эч кандай зыяны жок. Ошондой эле ушуну алсаңыздар набор болот, 1 айлык набор. Простатиттин мазы кошулуп берет, 5 булатты бекер. Төшөктө тез результат алгыңыз келсе, анда сизге Семгол, ошондой эле медведскийла, жарым сааттан 1 саатка чейин чозуп берүүчү мазлар, анан спрейлер бар. Арыктоону каалоочуларга бул шлактарды тазалап, очищение тазалап берет. Бул чөптарлардан жасалган. Ошондой эле сиздер арык болсоңуздар, семир албай турган болсоңуздар, ушул жардамга келет. Биз Москва шаарындабыз. Метро чейин доставкалар бар. Башка шаарларга через почтага салып беребиз. Экрандан номерлерге кайрылыңыздар. Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбар Ата биргесинин курулушун ишке ашыруу боюнча жол картасына кол коюшту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги билдирди. Үч өлкөнүн министрлеринин жолугушуусу бүгүн 6 январда Бишкекте өткөн. Тараптар Камбар Ата биргесин куруунун жол картасын иштеп чыгуу боюнча биргелешкен талкуу өткөрүштү. Тактап айтканда, үч өлкөгө тең калыс жана пайдалуу болушуна басым жасалган. ГЭСти ишке киргизүүнүн болжолдуу мөөнөтү техникалык, экономикалык негиздеме иштелип чыккандан кийин аныкталат. Камбар Ата бир ГЭСти куруу коңшу үч өлкө үчүн пайдалуу, өзгөчө Кыргызстан үчүн десек болот. Себеби биздин өлкө электр энергиясын импорттоочуга эмес, экспорттоочуга айланышы керек. Эгерде коңшу өлкөлөр менен биргеликте Камбар Ата биргесин куруп алсак, биздин мамлекетте электр кубатына болгон тартыштык бир топ жоюлат. ГЭСти курууга камылга көрүлүп, жол көпүрө салуу, электр линияларын тартуу, куруу аянтчалары даярдалууда. Анын кубаттуулугу 1860 мегаватт деди энергетика министри Талайбек Ибраев. Ал эми Өзбекстан менен Казакстандын делегациялары биргелешкен ишкана түзүүнү толук колдой тургандыктарын билдиришти. Булак Спутник KG. Казакстандагы батирде ысык суу түтүгү жарылып, 3 аял каза болду. Казакстандын Кокшетау шаарында батирде ысык суу каптады. Полиция 3 аялдын сөөгүн тапты. Бул тууралуу Тенгерньюз Казакстан басылмасы жазды. 2 январ күнү таң эрте милицияга үйлөрдүн биринде жылуулук системасы бузулганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге укук коргоо кызматкерлери барып, батирлердин биринде түтүк жарылып, бөлмөнү ысык суу каптап кеткенин аныкташкан. Батир ичинен кулпуланган. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан авариялык куткаруу иштери жүргүзүлүп, батирге тоскоолдуксуз кирүүгө шарт түзүлдү. Текшерүү учурунда милиция кызматкерлери тарабынан 50, 56 жана 59 жаштагы 3 аялдын сөөгү табылган. Батир ээси жана анын 2 курбусу. Медициналык экспертизанын корутуунусуна ылайык аялдардын өлүмүнө күйүк себеп болгон деп айтылат маалыматта. Булак Сереп KG. Өзбекстандын чыгышындагы Анжиян облусунда зоопарктын кызматкери аюунун кол салуусунан каза болду. Бул тууралуу 6 январда облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Зоопарктын кызматкери аюунун короосуна аны тамактандыруу үчүн кирген. Ошол учурда жаныбар аны көздөй чуркап келип мойнунан тиштеп алган. Алган оор жаракатынан улам жаран окуя болгон жерде каза болгон. Бул окуя боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак Назар Ньюс KG. Беларусь президенти Александр Лукашенко орус аскерлери жайгашкан Обуз Лесновский полигонуна барганын коргоо министрлиги 6 январда билдирди. Брест облусундагы бул полигон Украинага жана Польшага жакын. Жолугушууда Лукашенко менен орус армиясынын аты аталбаган өкүлү эки өлкөнүн биргелешкен аскердик машыгууларын талкуулашты. Ушул этапта Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрү белгиленген тапшырмаларды аткарууга даяр деди өкүл. Москва менен тыгыз союздаш саналган Беларусь 5 январда Орусиядан көбүрөөк курал-жарак жана техникаларын, аскерий кызматташтыкты күчөтөрүн айткан. Бул жагдай Украинага түндүк жактан кол салынышы мүмкүн деген кооптонууну күчөттү. Беларусь оппозициясы 2022 жылдын күзүндө өлкөгө 120 000 орус аскери жайгаштырылышы мүмкүндүгүн, Беларусь армиясында аскерлердин саны көбөйтүлүп жатканын билдиришкен. Бул маалымат расмий растала элек.
2022 жылы Украинага кол салган Орусиянын аскерлери Беларус тараптан да кирген үчүн бир катар Беларус аткаминерлерине, анын ичинде өлкө башында турган Александр Лукашенкога АКШ баштаган бир катар батыш өлкөлөрү санкция салышкан. Азаттыктын Беларус кызматы Орусиянын аскерлери өлкөнүн бир канча жеринде жайгашканын маалымдаган. Булак Азаттык. Европада газдын баасы 1000 куб метрине $890 ашты. Дмитрий Медведевдин 2023 жылга болгон өзүнүн прогнозу. Аукцион учурунда Европада газдын баасы 5,9%га кымбаттап, 1000 куб метри $894,1 жеткен. Мындай кырдаал Европаны экономикалык кризиске кептеп, кымбатчылыктын айынан социалдык жарылууга жеткириши мүмкүн. Бул тууралуу Prime агенттиги Лондондун IC биржасынын маалыматына таянып билдирет. Агенттиктин маалыматы боюнча TTF индекси боюнча февраль фьючерстери Нидерландияда жайгашкан Европадагы эң ири хаб сооданын башталышына минимум $777,3 миң 1000 куб метрине сатылган, ал эми жабылгандалар кубометрине $894,1 жетти. Котировкалардан динамикасы мурунку соода күнүндөгү эсептешүү баасына негизделген. 1000 куб метр үчүн $844,3 миң барабар болууда. Bloomberg агенттигинин болжолдоолоруна ылайык, Евробиримдиктин газга болгон баанын атайын чегин киргизүүсү энергетикалык кризистин абалын начарлатышы мүмкүн. Евробиримдиктин газ баасынын чегинин механизми бааны олку солкулугун алдын алууга жардам берет. Бирок ошондон улам Европа, атап айтканда, газ менен камсыздоо жана Азия өлкөлөрүнүн атаңдаштыгы күчөйт деп белгилейт басылма. Айткандай, Орусиянын экс-президенти Дмитрий Медведев соц тармакта 2023 жылга болгон өзүнүн прогнозун билдирген. Анда мунайдын баррели $150 болот. Украинанын батышын поляктар менен венгерлер бөлүп алат. Германияда 4-чү рейх орнойт. АКШда жарандык согуш болот. Эгер Россия менен Украинанын ортосундагы согуш оту токтобосо, дүйнөдө тынчтык болбойт окшойт. Экономикалык, социалдык абал оорлоп, кризистин таасири көптөгөн өлкөнүн баш оорусуна айланары бышык болуп калды. Булак Назар Ньюс Кежи.